Каланы жашылдандыруу максатында 500 көчөт тегилди. Анын 350-сі эмен багуу болсо, калганы арча. Бул сапар көчөт отургузуу ишембилигине Бак Дөөлөт коомдук фонду менен Свердлов райондук администрациясы катышты. 2 гектар жерге отургузулган бак дарактар мындан ары Свердлов районунун жашыл чарбасы кам көрөт. Саамал өз кезегинде өлкөнү жашылдандыруу, аны менен катар келечек муунга талим-тарбия берүү максатын көздөйт. Уюштуруучулар ар бир жаран атуулдук милдетин аткарып, бирден көчөт отургузуп, өз салымдарын кошаларын айтат. Бүгүн бизде Бак Дөөлөт коомунун ишкерлери өздөрүнүн жакындары, уруктуугандары менен, бала бакырасы менен, мына кичинекей жаш балдар менен кошо өзүбүз алып келип, ушул жака атайын ушу бак тигүү ишембиликке катыштырып атабыз. Себеби өзүбүздүн шаарыбыз, мекенибиз, анан мына жаз алдында жалпы мамлекеттик деңгээлде абдан ушундай бир жашылдандыруу акциясы башталып атат. Баардык жерлерде ушундай болуп аткандан кийин биз да ошо шаарыбызды дагы ушундай жашылдандыруу максаты менен демилге көтөрүп, ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Бияка ушу майда балдар, кичик балдардан үйдө келишиптир, ушу бак отургузабыз деп. Ушу кичинекей биздин келечек дагы түшүнүп турат. Азыр бул экологияга канчалык адамдын жашоосуна маанилүүсү чоң экенинчи. Анан биздин максат жөн эле отургузуп коюу эмес, албетте ар бир отургузган көчөттү өз убагында сугарып, жана анын мындан ары жашап кетишине баягы тийиштүү азыктар менен азыктандырып турганга биз милдеттенме алып атабыз.